Эфирибизди улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мынакей ушундай жакшы маанайда биз менен бирге болуңуздар. Биз адатта башта айтып өткөндөй өзүңүздөрдүн жакшы маалыматтарыңыздарды биздин экранда турган телефон номерлерине WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Албетте, ал эми азыркы кесиптешим менде дагы жакшы ой келип атат. Бүгүнкү күндө биз жашап жаткан борборубуз, тагыраак айтканда Бишкек шаары каяктан эмне болуп аталып калган. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында канчалаган элде жашап жатса дагы, балким ошол элдин канчалык бир деңгээлдеги эли тарыхын же болбосо эмне болуп аталып калганын билеби, билбейби, ушул жерден бир чоң суроо бар. Андыктан мен кийинки сюжетте ушул Бишкек баатыр туурасында же болбосо ушул Бишкек баатыр туурасында жазылган китеп туурасында, ошол китептин автору туурасында бир чакан сюжетибизди көргүбүз келип атат. Андан кийин эфирибизди уланталы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бишкек шаары жөнүндө жакшы маалыматтарды алып алсаңыздар болот экен. Арыстандай айбаттың алдырбаған қайратту, өріде қайтпас тегі бар, өрі тарчы жөні бар, түлкіде жылна қуысы бар, чөлерді чуысы бар. Акылдын байлыгы сөз куржунулгон китеп алтындан кымбат табылга, адамдын ой чабытын кеңейтип, акыл көрүнгөсүн арбытуучу билимдин колдонмосулу. Ал эми тарыхы болбой, эл болбой, тамыр болбой, жер болбойт дегендей эле тарыхый мазмунду камтыган Бишкек баатыр китеби жарык көрдү. Эң негизги өзү Бишкек өзү негизи кыргыз. Анан кыргыз болгондон кийин шаардын атына бирден бир биздин борборубуз ушул шаарга Бишкек деп коюлуп аткандан кийин биз ошону да аңгазалашыбыз керек. Маселен, кээ бир келген туристтерге биз эмне деп тааныштыра алабыз, ким деп айта алабыз. Ошондуктан менин дагы ошол ич коюмда ушул жерде жашап, ушул жерден баягы ырыскыны таап, ушул жерде жашап аткандан кийин мен шаарга бир өзүмчө бир милдеттүүдөй болду бир чети. Анан жазганга аракет кылып, ушул элдик стилде кадимки эле Курманбек, Жанышбаев, Токтогул, калык аталарыбыз айтып кеткен, жазып кеткен эле стилде жазылды. Бул жерден мен жаңы бир ачылыш ачып жүрдүм дегенден алысмын. Ошол эле келаткан аталарыбыз айтып келаткан эле стилде ошол жол менен жазылды. Анан кандай жазылганын балким окурмандар эл өзү тактап алышар. Окурмандардын китепке шыктандыруу табитини арттыруу үчүн кара сөз менен шөкөттөй берүүдөн улактап, бул китепте жазылган дастан багытына салып тартуулуу, кадыресе оңтойлуу жана жугумдуулорун Ташмамбет Кененсариев дагы жүйөлүү кеп козгоду. Тарыхтын өзүң кыскача скелетин жазып койсоң канча адамдар окубай калышы мүмкүн, кызыкпайт. Бирок аны көркөмдөп, адабий чыгарма катары, эпос катары берсе, ал элге жакшы кетет. Анткени эл ошондой кызык окуйт. Демек, мына Бишкек баатыр деген китептин кичи эпос катары жаралышы мына ошондой бир жакшынакай ыкма. Бул келечекте бул китептин келечеги бар нерсе. Анткени бул китептин дагы чоңоюшу мүмкүн. Ушул китепке карата бир кино тасма жаралып калышы мүмкүн, сүрөт жаралып калышы мүмкүн, театралдык бир спектакль коюлушу мүмкүн. Демек, искусство өнүгөт да. Ал эми жанагы тарых чындыгын эле кыскача бир макала кылып жазып койсоң, ал ошо бойдон кала берет. Ал биздик ошогон илимий адамдарга гана керек, бирок элге ал жетпей калат да. Мына ошон үчүн мен муну китептин чыгышын туура деп эсептейм. Бишкек баатыр боюнча жазылган эмгек окурмандардын калың катмарына ылайыкталган. Ал эми тарыхый фактылардын жетишсиздиги бул китептин кайрадан басылып чыгуусуна айрым маалыматтарды камтуу талап кылганын Бишкек баатырдын 9-урпагы Медер Бишкек мындайча түшүндүрдү. Китепте көп маалыматтар бар. Кээ бирки тарыхый учурлары бар. Алар ичине кирбей калыптыр. Анча-мынча өзгөрүлгөн жерлери бар. Анткени Шекербек менин версиямы, Таластагы версияны, Ысык көлдүн Сары айылында аксакалдардан сураган версиялар бар. Казактардан алган маалыматтар бар да, ошону чогултуп туруп, анан жазганда, ошо мен билбеген маалыматтарды да киргизгенге аракет кылган. Ошо азыр жазуучулар айтып атышпайбы, дагы иштеп чыгышым керек деп. Мүмкүн ошол учурда мен дагы бир атайын тарыхчылар үчүн бекитип койгон маалыматтарым бар эле, Шекербекке беререк. Ошолорду дагы беришим керек болуп калат да анда. Китептин баш сөзүн жазган комузчу Кайнарбек Бийлебаев автордун китеп жазуудагы чеберчиликтерин, аны менен маани мазмунун бузбагандыгын баса белгиледи. Бишкек баатырды окуп көргөндө мен ушундай ойго келдим. Бул эменин акындын билимдүүлүгүн. Бул биринчиден баягы кыргыз салттуулугуна, нарттуулугуна, анан кийин ошолордун ошо кезде 18-кылымдагы баатырдык
эрдиктерин ушулар маани маңыз берип, накта кыргыздын нукура элдик тилдери менен жазган да. Анткени мен бул эмени айтканда өзүнө да айттым эле. Мага бул китебиңдин эмнеси жакты? Мына бул Бишкек Баатыр азыр талашта жүрөт. Кээ бирлери солтолор биздики дейт, солтурубузу, сарыбызу биздики дейт. Анан ошонун ортосунда талаштар жүрөт. Анан ар бир нерсенин өзүнүн эмеси бар, теги бар. Ошо уруучулук баатыр элине чыккан ер азаматтар, элин жерин деп күйгөн азаматтарга ошолордун бири ошо Бишкек Баатыр. Ал эми бунун ичинде көптөгөн нерселер камтылган. Ошолордун ичинде ушундай болсо дагы мына Бишкек Баатырды жана мен айтып кеткен салттуулукка, нарктуулукка жазганы. Эфирибизди улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына ушундай сонун жакшы маалыматтарды берип өттүк. Деги эле Бишкек Баатыр туурасында азыр дагы кененирээк маалымат алабыз, кененирээк маалымат сиздерге беребиз. Дегеним, мына бүгүнкү биздин куттуу студиясындагы коноктору, мындай айтканда замандын залкары десек да жаңылбасак керек. Бүгүнкү студиясынын коноктору менен алды менен тааныштырып өтөлү. Төкмө акын, маданияттын мыкты кызматкери Шекербек Адылов агабыз менен эң кызыгы Бишкек Баатырдын 9-урпагы бүгүн бизде конокто экен. Медер Бишкек агабыз келип отурат. Чыгыш медицинасынын адисти биздин Бишкек Медер Бишкек агабыз конокто. Куш келипсиздер. Куш келипсиздер. Мынакей алдыда айтып өткөндөй Бишкек Баатыр туурасында кеп бул сюжет өттү. Анан сизди тааныштырып атып өзүмө кандайдыр ушундай суроо туулуп кетти да. Чындап эле ушул Бишкек Баатырдын 9-урпагы экениңизди баягы өзүңүз кантип билип калдыңыз? Элге кантип далилдеп бере аласыз? Ошентип урпактар элге чындап эле кызык болуп калды, ушу Бишкек Баатырдын урпактары бар экен дегенчи. Анан эми эң кызыгы дагы биз мисалы кесиптешим экөөбүзгө айтсак 7-атабызга барып токтоп калышыбыз мүмкүн. 7-атабызга чейин барасыз. 9-атаңыз. Анан ушул туурасында кеп кылып берсеңиз, кантип билип калдыңыз? Бул Бишкек Баатыр тууралуу көп жылдан бери мен маалыматтар берип жүрөм, гезит, журналдарда, телевидениедеги сиздерге деле мурда келип айтып кеткен бул маселе тууралуу. Мен баштан айта турган болсом, мектепте окуучумун, Ош шаарында. 8-класста окуп атканда тарых сабагынан эжекебиз сурап калды. 7-атасын билбеген кул деген кыргыздарда. Кимиңер билесиңер деп ар бир баланы тургузуп сура баштайт, канча атаңарды билесиңер деп. Ал убакта 88-жылдары Фрунзе деп аталчу биздин борбор шаарыбыз. Анан ар ким ар кандай айтат, 3-4 атасын билет, анан мен 3 атам билет экен. Анан досум, сен анда културбайсың деп тийишип койду мага. Намыстанып калдым дагы. Үйгө барып атаман сурадым, 5 атама чейин жазып алдым. Жаттап алыш керек экен деп. Анан чоң атам келип калды, көп өтпөй эле бир тууган агасы менен. Эки бир тууган агасы менен. Келип калып экөөнөн сурап, анан өзгөчө ошо чоң атам куйма кулак болчу. Ал Кыргызстандын көп жерлерин кыдырган, көп адамдарга мамиле кылган киши болчу. Ошол кишиден 11-атама чейин так жазып алдым. Анан мурункуларын кереги деле жок, мага жетөө болсо болот аткам. Анан ошондо айтып калды, 9-атаң ошол Бишкек Баатыр болгон. Азыр борбор шаарыбыз ошол Фрунзе деп аталат, ошо мурда ошентип аталчу депчи. Анан ошол киши жөнүндө кызыгып сурап жазып алгам. Кийин кайра барып жазып жүрдүм. Баягы Аксыга барып, Аксыда турчу өзү. Ошто жашаганда тарыхчылардан, жазуучулардан, ошол журналисттерден көп кызыгып сурап, бул кандай киши болгон деп издеп жүрдүм да, көбүрөөк маалымат болсун деп. Бишкекке келгенде Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдон сурап жүрдүм, Асанбек Стамовдон, Жалил Садыков аксакалдар келчү. Ошол мен өзүм баягы дарыгерчилик кылып, кызмат кылчу элем да, баягы ден соолуктарына бир профилактика кылып. Төлөн Касымбеков аксакалыбыз жакшы көп маалыматтарды айтып берген. Карыбай Акмат уулу ошол көлдүк аксакал болчу.
Анан мен келгенде талаш башталып калды баягы. Дагы бир Бишкек баатыр тууралуу сөз болуп. Ал Сокулук районунда Түз айылында Сарман Алимбеков деген аксакал бар экен. Султан Абдрахманов, Асан Турсункулов, анан Урсам Аташев менен ошол күнү таанышып калдым. Ал оператор болуп барып жардам болуп калды бизге. Ушу төртөөбүз барып ошол аксакалдын сүйлөгөндөрүн тартып жазып алгам да. Азыр эки версия айтылып жүрөт. Солтоо версиясы менен Саруу версиясы. Саруулар Аксыдан, Солтоо могул Сокулуктан. Анан негизгиси ошол Бишкек баатырды такташыбыз керек болуп калды. Изилдеп Казакстанга чейин барып, Өзбекстандан мына эми эле ачылып калды. Өзбекстанда туугандар бар. Жанагы ал жерде баягы кандай материалдар бар экен ал жерде архивтерде. Россиядан. Анан бул киши 1700-жылы туулуп, 1756-жылдан 58-жылдардын аралыгында жашап өткөн тарыхый инсан. Бул тууралуу калмактардын тарыхында деле бар. Бизде анан кийин мына Орто Азия элдеринде айтылып жүргөн да, бирок бир убактарда саясий жанагындай маселелер болуп, жанагы кыргыздардын тарыхын өчүрүп, имараттар талкалаган учурлар да болгон да. Ошол көп маалыматтар жоголуп кеткен да. Мына бүгүнкү күндө биз эми илгертен эле ошол Бишкек баатырдын урпактары жылына Тилеке деген дагы бир баатыр атабыздын ошол эмеси бар. Тилеке деген жер бар Аксыда. Ошол жака 5 майдан 25 майга чейин туугандар кезеги менен баягы чогулуп, ошол жерде Куран окуп, чогулуп турабыз да. Анан ошол эме эң башкысы ошол элдерге көбүрөөк маалымат бериш керек болчу. Шекербек досум экөөбүз 2004-жылы таанышып калдык. Таанышып анан ошондо сунуштадым эле бир ыр жазып бербейсиңби деп. Анан ыр жазып атып дастан темасы болуп кетти. Анан бир топ жылга чейин жазып, анан материалдарыбыз аз. Бишкек баатыр. Менде бирок 20 чактуу материал болчу ошол учурда эле. Кийин мен дагы изилдегенге түштүм. Өзүм жана дарыгерчилик кылып күнү түнү иштесем дагы дем алыш күндөрү Казакстанга барып келе коем, же Россияга барып келем. Же болбосо башка Европа өлкөлөрүнө барып болсо дагы баягы кандай материалдар бар экен. Эми өтө кыйын болду табыш, бирок 16 жыл мен материалдарды Шекербекке берип турдум. Шекербек өзү да менден сырткары өзү башка булактардан издеп, тарыхчылар менен жолушту, бул көбүрөөк тактыкка баягы тактык болуш керек деп. Тарыхчылар менен өзү барып изилдеп дагы жүрүп акыры мына китебин жарыкка чыгардык да. Жакшы маалыматыңыз бар экен. Эми жигитке 70 ырастык кылат, жигитке 70 жаш жаштык кылат дегенде биздин Шекербек агабыздын төк макын комузун колго алып кол ойноткон ырчы деп эле жүрсөк көрсө, Шекербек байкебиз китеп жазганда чоң эмгеги, чоң таланты бар турбайбы? Анан Шекербек байке айтсаңыз, ушул китеп туурасында айтып берсеңиз, китеп туурасында кандай Медер агабыз айткандай маалыматтарды алган экенсиз, анан кандай эме менен чыгып калды? Жакшы, мынакей китеп болсо чыкты мына. Буюрса. Бишкек баатыр дастаны, тарыхый дастан деп. Негизинен Медер айтып кеткендей, ошол башында терме катары акындардын, ошо өзүң айтып кеткендей төкмө акындар терме санат дегендей терме катары чыгып, анан негизгиси эле эл катары эле мен деле Бишкек шаары эмнеден аты коюлду экен, баатыр экен деп эле жүрчүмүн. Анан терең изилдей баштаганда кандай баатыр, эмне себептен коюлду деген нерсе болот экен. Биз анда мектепте окуучумун, бала чакта ушул легендарлуу парламент деп, ошо легендарлуу парламенттеги депутаттар Бишкек шаарынын атын коюшкан да. Мына ошондо Төлөгөн Касымбеков дагы абдан эмгеги зор ушул атты койгонго. Анан а киши айткан экен, кийинки эми урпактар далилдейт. Бул тарых, талаштан тактык жаралат, тактаса болот деп айтып кеткени бар экен. Ансыңарында бул нерседе эми менин жеке оюмча Солтобу же Сарыбы бул кыргыздын баатыры Бишкек. Кыргыздын бирден бир борбор шаары ушул жерге коюлуп атат. Андыктан биз кандай болгон күнү дагы ушул жерде ырыска таап, ушул жерден агарып көгөрүп аткандан кийин, Кыргызстандын борбору болгондон кийин эмне кылышыбыз керек? Ар бир кыргыз Бишкек шаарына өзүнүн кайсыл жактан колунан иш келет.
ошол жактан салым кошуп, Бишкек шаарынын маданият жагынан болбосо азыркы мезгилде акыр чикир толуп түтүн каптап кетпеди. Ал жагынан тазалап, айтор Кыргызстандын борбору Батыр шаар экенин биз башка өлкөгө, элге, жерге билгизишибиз керек. Анткени бир кезде кыргыздар жөн эле бир кымызды бышкан саба жыгачтын атынан коюп алды деп да башка улуттар күлүп жүргөн да. Анан көрсө бул ошол Батырдын атынан экен. Батырдын атынан эмне себептен Бишкек коюлуп калды? Бишкекти ар дайым канжыгасына байлап алып жүрчү экен. Туу жыгар Бишкек деп душман менен чабышканда дегенде душмандын туусуна атырылып аты менен барып, туусун жыгып анан Бишкекти сайып коюп турчу экен. Ой, келгиле тууну жыктым деп. Мына ошодон Туу жыгар Бишкек аталган экен. Анан кандай болгондо дагы ичиндегисин эми эл таразы эл сынчы дейт, эл өзү баасын берер. Бирок биз алдыга карай ушул дастанды жазып чыктык. Неге дастан түрүндө дегенде, кийинки убакта дастандар жазылбай калды. Курманбек, Бишкек Батыр, Эр табылды жана башка дастандар убагында чыккан. Аны дагы Калык Акиев атабыз жазып калтырбаса бизге жетет беле, жетпейт беле, ким билет. Анан эми Кыргызда баатыр көп. Ар бир кыргыз өзүнчө баатыр. Баатыр экенин далилдеп көрсөтүп келатпайбы? Аңсыздарында мына Ормонхан, Жантай Баатыр, Атаке Баатыр, Бердике Баатыр, Эр Садыр деп айтып келатабыз. Ошолордун ар бирин дастан кылып жазса болот. Жазса болот деген менин өзүм жеке оюмда. Себеби ошол мезгилде баатырлардын жанында мыкты акындар болуп калгандыктан айтылып калды болуш керек дейм да Курманбектер. Жанында акындар жок болуп калып, айтылбай калып, мисалы Бишкек Баатыр сыяктуу Бишкек деген аттан башка биз башка маалыматты чындыгында аз да. Башка маалымат табыш кыйын, тарабында деле аз болгон. Ошондуктан эми биз шаардын аты коюлуп аткан бир музейлери болобу, эстеликтерин куруп, Бишкектин Баатырдын атында Бишкек турат, бирок башка эч нерсеси жок. Ошондуктан балким эстеликтерин коюп, музейлерин ачып, кийинки муунга урпакка ушундай шаар экен дегенди далилдесек деген эле жакшы изги, жакшы тилек менен жазып атабыз дегеним да. Эң жакшы. Китебиңиз дастан түрүндө жазылды дедиңиз. Аябай өзгөчө болуптур да. Азыр китептердин көпчүлүгү дастан түрүндө жазылбайт. Жакшы болуптур. Ал эми Медер байке, сизге ошол суроо. Бишкек Баатырдын 9-урпагы экенсиз. Анан азыр айтып атпайсызбы? Мен дарыгерлик дагы бир эме жагым бар депчи. Кайсыл жагындасыз да? Кайсыл тармагында? Кайсыл тармагында? Мен чыгыш медицинасы боюнча. Ал ичине кайсылар кирет, ошолор туурасында айтып кетсеңиз? Бул акупунктура деп коет, же болбосо акупрессура дейт. Бул чекит массаждар болот. Андан сырткары цигун терапия деген көнүгүүлөр бар. Бул ден соолук үчүн өтө пайдалуу. Кытайда эме көп өнөкөт туруна өтүп айыкпай калган ооруларды ушул цигун терапия клиникаларына жөнөтүшөт. Ошол жактан мисалы полиартитке окшогон же болбосо бронхиальный астма окшогон өтө өтүшүп кеткен, диабет ошо окшогон ооруларды айыгып кетишет да. Мен өзүм негизинен ошол омурткаралык грыжа ооруларына профилактика жасап келем көп жылдан бери. Анан тайзи цуань боюнча кыскача тайзи деп аталат. Мына Кыргызстанда өнүккөн. Ар жылы 9-апрелде биз майрамын өткөрүп турабыз, көп жыл болду. Окуучуларыбыз азыр 15 өлкөдө, чет өлкөдө да иштешет. Император Каган массаж деген наам менен ошол мектебибиз бар, Император Каган массаж. Ошонун ичинде эле жана Кытайдын же болбосо чыгыштын медициналары камтылган да. Ошо бүгүнкү күндө ошол көбүнчө ошол мен профилактика менен дарыгерчилик менен алектенип келем да. Демек келишсе болот экен, биздин телекөрүүчүлөрүбүз. Ооба, мен көп жылдан бери иштеп келем. 3 ай 4 ай болуп калат кезекке. Түнгө чейин иштегенге туура келет ушундай. Анан бул Бишкек Баатырды жөн эле койсом деле болмок, бирок мындай урпага катары изилдешке туура келди да. Изилдеп анан тарыхка деле тактык керек да. Ооба. Кээ бирки окумуштууларга мен суранып деле жүрдүм, баягы кимдир бирөө кандидаттык жактаса, же докторлук жактайм десе, ошол менде материалдар бар, издештин кереги жок. Кимге барып жогуш керек, кайсы китепти окуш керек, кайсы гезиттерден же болбосо интернет блогтарында деле кандай жеңил да, таблицаларына түзүп койгон. Ошол Бишкек Баатырдан бүгүнкү күнгө чейин урпактары да ал тургай эркек балдар эмес,
кыз балдардан таркагандарга чейин менде урпактардын таблицасы бар. Ошолор аркылуу деле изилдеп келсе Бишкек Баатырга, андан Жапасур Баатырга чейин жетет, Көнөк Баатырга чейин барып алып барса болот да. Эң акыркысы ушул Тилеке Баатырга барып такалат да. Мен айтайын дегеним аз дагы Медер айтып атат, оюна кошулуп коеюн. Негизинен эми 18 кылымда өткөн Баатырда 1700-жылы туулуп атат. Анан арадан 3 кылым 300 жыл өтүптүр. 300 жыл. Анан Медерге да айттым, эми эмне кереги бар, өзүң ишин кылып жүрө бербейсиң, бала чакаң багып дейт экенсиң да. Докторлоруң жактап жүрө бербейсиң керек. Десем, көрсө атадан ашканы бул, атаны бакканы бул, атадан качканы бул дегенде азыр жети анча 9-чу бабаз эмес өзүнүн атасын бага албай качып жүргөндөр да болуп турат. Анан ойлодум, туура, эгер түстөн түз урпагы болбосо, жарым жол барганда качып кетмек да. Бул урпагы болуп далилдейин деп ушунча аягына чейин жүргөнү азыркы заманда анын үстүнө басканы тыйын. Ошол ушундай заманда болбой чуркуп атканы, анан мен түшүндүм. Көрсө чын эле урпагы деп, болбосо мен да талашып тарыштым. Сен каяктан келип урпак болуп кандайча деп жүрдүм да. Анан алар менен далилдеп олтуруп, мына Папан Дүйшөбаев деген агабыздын Бишкек Баатыр Бишкекпи, Жедыйкан Бишкекпи деген изилдеп чыгарган китеби бар. Кайнарбек Билибаев деген тарыхчы агабыз бар. Ошондой тарыхчылардан сурап, санжырачылардан сурап, элден аралап, анан ошол элдик стилде кылып, анан дастан кылып жазып чыктык да биз. Демек, сиз айтып өткөн Бишкек Баатыр Бишкекпи же Дыйкан Бишкекпи деген бул ортодон суроо туулуп калгандан далил болот турчу да экен. Жазып чыккан да ошол Папан ага. Азыр эми Медер агабызды көрүп менде жакшы бир кызык ой пайда болуп кетти. Баягы өзүңүздүн сыртыңыздан караганда деле өзүңүздөй олбурлуу баатыр өндү болуп турат экенсиз. Анан эми Бишкек Баатырдын урпагы болгондон кийин балким башка тармактан ата 9-чу атаңыздын жолун урасаңыз дагы бүгүнкү күнүн замандын талабына ылайык дагы кандайдыр спорттун чебери болуп бир баатыр болмок болушуңуз керек. Анан эми спорттун чебери өзү дагы. Өзүңүздүн спорт чеберисизби? Мына анда как раз мен айткандай, айтып өткөндөй 9-чу атанын жолунда жолдоп келаткан экенсиз. Андан тышкары дагы мына өзүңүз айткандай чыгыш медицинасынын адиси болуп эмгектенесиз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Анан Шекербек агасызга бир суроо пайда болуп кетти. Ушул китепти дастан жаатында жазылып атпайсызбы? Ушул дастан жаатында жазыш чындап эле кыйын болсо керек. Өтө эле оор болсо керек. Дастан өзүндө кара сөз түрүндө бир китеп чыгарыш азыр өтө кыйындыкка турат. Сөздү айкалыштырып, сөздү бирине бирин айкалыштырып, ыр кылып, сапка саптык курап деги эле айтор кыйын да. Анан эмне себептен ушул дастан жаатында жазганды тандабаңыздар, мындай эле кара сөз түрүндө жазсаңыздар болбойт беле дейм. Мен тескерисинче кара сөз менен жазсам башым түтөп кетет да. Ошондойуңуз да барбы? Себеби бул дастан мен акын болгондон кийин мага жакын дастанчылык. Өзүм бала кезден Манас баштап, ошол Курманбек Жанышбаев, Эртабылды Олжобой, Кишимжан дастандарын окуп бойма сиңирип жүргөн жигит катары дастан жазыш оңой. Биздин акындардын жолу да бул дастанчы. Канча деген дастандар жаттаганбыз дегенде, анан бир эргигенде кетет. Анан бул нерсенин бир жагы дастанчылыктын. Акындар дагы өзүнүн оон изилдеп, мен жакында эле концерт бергем кече. Ошондо мына бизге Кыргызга белгилүү болуп калган жаш акындардын бири Баян Акматов бир оон иштеп чыгып, Кутман экөөбү ошол кыскача үстүндө айтып беришкен. Демек анда бул дастанда дагы өзүнчө оон менен айтылат. Оон менен чыгарып атат. Анан дагы ошол дастанчылар иштеп аткандар кайрылып чыгарса болот. Эми ар ким бири жазат, бири оон чыгарат, бири ырдайт дегендей жапа турмак Бишкек шаарыбыз кошуп салым койсок болот дейм. Бул эмгегиңиз жаңы эле жарык көрдү. Эми бул китепти окуш үчүн кайсы жактардан ала алабыз? Эми эле чыкты да. Дастан айтайын дейсиңби? Дастан, дастан айтып чыгабыз да. Жакшы сөз айтты. Мынакей китепти окуш үчүн Кудай буйруса китеп дүкөндөргө чыгат. Китеп дүкөндөргө бизден мына 9-чу урпагы турат. Айтор болушунча жайылтканга аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө жаңыдан гана жайылып келет, ал эми сиз айтып өттүңүз ушундай жаңы гана
бет ачары болду деп ушул китепти анан буга чейин дагы чыгарган китептериңиз барбы? Буга чейин китеп жазгансызбы? Ошол туурасында дагы Мен бул 3-чү китебим. 3-чү китебиңиз. 3-чү китебим, алгачкы китебим Өмүр термеси деген китеп чыккан. Ал Өмүр термеси бир чети жана терме деп акындар айтып жүрбөйбүзбү? Терме сыяктуу болбосо өмүр өзү бул жашоодо өмүр термелип турат экен да. Термелип бир ыргакта бирде токтоп, бирде өтүп, өмүр өзү ушул да. Ошон үчүн Өмүр термеси деген терме менен чыгарган китеп. Анан Аксы району, мен Аксыдан болом, өзүм Аксы району 90 жылдыгы болуп, ошондо Аксынын азаматтары деп мыкты чыккандарды жазганбыз. Негизи эле мен дагы айта кетейин, эске түшкөндө бул эки Бишкек айтылып атпайбы? Ошонун себебинде экөө тең эле Аксыда туулуптур. Себеби калмактар Ысык көл, Чүй, мына Нарын жергесинин баары Аксы Фергана өрөөнүнө жылган да. Ошондо бул жакты калмактар басып турган, ээлик кылып турган 100 жылдай. Мына ошол мезгилде кайсыл баатыр болсо дагы калмактарды сүрүп, жерибизди бошотуп анан бизге эркиндикти алып берип атат да. Мына ошондуктан мындай нерсени биз ар дайым көкүрөгүбүзгө сиңирип даңа салып турушубуз керек. Демек, сиз азыр айтып өтсөңүз, мен жакшы бир нерсеге келип кетти. Сиз төкмө акын, китеп чыгаруучу эле эмес дагы тарыхчы дагы кесибиңиз бар. Тарыхты абдан жакшы билет экенсиз да. Мен ойлоп калдым. Шекербек агайдын ушундай бир өзүнүн стили бар экен депчи. Демек, мындан кийинки китептериңиз дагы дастан түрүндө чыгып калышы мүмкүн, агай? Мүмкүн. Кудай буйруса. Ушундактан мен кесиптешме бир кыстым болсун. Айтып өткөндөй ошол мындан мурунку китептериңиз дастан жаатына жазылган да. Ошол өмүр жөнүндө деп айтып атпайсызбы? Ошол китебиңизге дагы мындай кандайдыр обон салынганбы, обон түшкөнбү же азырынча? Ал Өмүр термеси ичинде лирикалык ырлар бар. Обондор чыккан. Мисалы, маселен Сыймык Бейшекеев чыгарган Айбек Түш деген ыр мына азыркы омал төкмөл заманга жараша биз экөөбүз деген мисалы ынтымакка чакырган жубайлардын ырлары Сыймык Бейшекеев, ошол Айбек Карымов, Анапия Райымбекова деген эжекелерибиз өскөн жер, тууган жер бар. Кудайга шүгүр ошол обондуу ырлар. Жакшы экен. Анан Медер байке айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушундайсын талыкпаган эмгегиңиздин артында, эмгегиңиздин акыбети кайтып мына ушундай жакшынакай китептери түзүлүп, тарыхтары мындай далилденип отурган маал экен. Бу да болсо албетте ийгилик. Анан дагы алдыда дагы ушул туурасында кандай максаттарыңыз бар? Бишкек баатыр туурасында балким дагы чоң иш-чаралар өтөбү, же балким бүгүнкү күндө заман өнүккөн заман, техника өнүккөн заман, балким кино тартасызбы? Ушул туурасында алдыда кандай да жакшы пландарыңыз бар? Ошол туурасында айтып берсеңиз. Кино боюнча мурдатан эле идеялар бар. Кинорежиссерлор сунуштап келишет, бирок мен ошо такталыш керек. Баягы тарыхый фактыларга көп байып, анан жанагы элдер менен кандай десем, элдерге баягы материал болот да, туура бериш керек болуп калат. Ошого мен күтө туралы деп эле бүгүнгө чейин ушул созуп келатабыз да. Бирок идеялар бар. Жана Нарынбек Калбаев ырдап чыкпады, Бишкек баатыр деп. Бул ыр мындан бир 15 жылдай болуп калды окшойт чыкканына, Бишкек баатыр деп. Ошол мен жазып жүргөн жана макалалардын негизинде жазылган да. Алда Бактыгүл Чотурова жазып берген өзү негизи ырын текстин. Нарынбек ырдап жүрөт да бүгүнгө чейин. Демек план бар, Пландар бар. Буюрса анда алдыңкы күндөрдөн дагы Бишкек баатыр туурасында сонун бир тасма, сонун бир кинону көргөнгө Кудай насип кылсын. Планда бар экен да. Такталып алса. Ал эми мына Шекербек агабыздын дагы эмгегинин артынан чыккан Бишкек баатыр туурасында терме жазылган экен. Буюрса алдыңкы күндө дагы айтып өткөндөй аудио жазуу деп коебу? Ошол туурасында ошондой бир кассетадан болобу, флешкадан болобу, айтор теледен, радиодон уга турган күнгө насип кылсын, ошол күнгө жеткизсин. Ошол китебиңиздин келечеги кең болсун, тарыхый китептердин бири болсун. Анан бүгүнкү биздин куттуу суябызга келип бергениңиздерге чоң рахмат. Келип өзүңүздөрдүн жакшы маегиңиздерди, ой пикириңиздерди бизге окшогон жаштарга, акыл эси астарга, махабатка мастарга пикириңиздерди, акылыңыздарды айтып кеткениңиздерге чоң рахмат. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, биз болсо эфирибизди улантабыз. Бүгүн биздин коногубуз маданияттын мыкты кызматкери, төкмө акын, айтор китеп жазуучу дагы, тарыхчы дагы болуп калды Шекербек Адылов агабыз менен Бишкек баатырыбыздын 9-урпагы Медер Бишкек бизде
конокто болду, келип бергениңиздерге чоң рахмат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо эфирибизди алдыга карай улантабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, бизден алыстабай туруңуздар.